Мамлекет тарабынан бекер берилип жаткан чөптүн үрөндөрү Орусия өлкөсүнөн алынып келинген. Үрөндөрдүн жалпы 6 түрү бар. Республика аймагындагы жайыттарды жакшыртуу максатында үрөөн себилген жайыттар 1 жылга чейин корукка алынуусу керек. Жайыттарыбыз системасы пайдалангандыгы үчүн жана малдын башы көбөйгөндүгү үчүн аябай жакырланып кунарсызданып кетти. 94 тонна 500 килограмм үрөөн алынып келинген. Бул мамлекет тарабынан колдоо болуп эсептелет. Буга бир да айыл өкмөт, бир да жайыт комитет акча төлөбөйт. Талас облусуна 8 тонна 550 килограмм чөптүн үрөөнү бөлүнгөн. Ал 905 гектар жайыт аянтына жетет. Окуулар жүргүзүлгөн, кантип себиш керек, канчадан үрөөн бериле тургандыгын анаты түшүндүрүштөн жүргүзүп атабыз. Бул себилген үрөөндөргө 1 жылга чейин мал жайыт боюнча иш жүргүзүү боюнча жайыт комитеттерге тапшырмалар берилди да. Манас районуна караштуу Покровка айыл өкмөтүндө жалпы 11 000 гектар жайыт бар. Аталган айыл өкмөтүндө жайыттар жараксыз абалга келип калган. Эми үрөөндөр себилип кайтарууга алынат. Мал көп чыкканына байланыштуу жайыттарыбыз бага такыр болуп кеткен. Жайытыбызды баарын дайындап коебуз, кайерде себиле турган аянтыбызды. Анан ушу учурда пайдаланып Айыл чарба министрлигине, кабинет министрлигине, президентибизге чоң ыраазычылык айтып. Жайыттарды жакшыртуу иштери мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын агро өнөр-жай комплексин өнүктүрүү жөнүндө жарлыгына ылайык ишке ашырылып жатат. Жайыттарга себилүүчү үрөөндөрдү алып келүүгө мамлекет тарабынан 30 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Бакаят району.